Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Бүгүн бизде конокто белгилүү багбан Руслан Бекназаров. Руслан, кош келипсиң Баткенге. Хош болдук. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сени менен сүйлөшкөн сухбатты ошол YouTube'га да коеюн деп ойлоп атам. Баткенди билесиң, 3-4 жылдан бери Баткен менен иштешип келатасың. Баткендин жерини, Баткендин сууну, Баткендин элини, эмгекчил эли бар экенин дагы билесиң. Жаңы сорттор боюнча сурайм бүгүн. Мүмкүн болсо ошол ачык биздин багбандарга маалыматтарды берсең деп турам. Быйыл бизге кандай жаңы сорттор келди? Көчөт тигилген көчөттөрдө эмне проблема болду? Кантип ооруду? Эмне артыкчылыктары бар экен? Эмне кемчиликтери болуп атат? Багбандардан кандай кемчиликтер кетип атат? Ошол боюнча маалымат берсең. Ассаламу алейкум Бекболтка. Буюрса Баткенге келип алдык. Баткенде дагы эле жаз экен, элдер көчөт эгип атат. Ооба, бизде мээнет кылып атышат, аябай эле мээнет эли бар сиз айтмакчы. Эми жылдагыдай эле буюрса сорттор жаңыланып атат, жаңы сорттор келип атат. Буюрса 5-6 жылдан бери тажрыйба алдык, сортторду сынадык, жаңы сортторду билдик дегендей. Мына ошентип эми кайсы сорт дегем деп, эмнени сунуш бересиң деп чыгат да элдерчи мага. ошол суроо эң бир немеде турат да. Мага чалат, килерсеген деп атам, кайсы сорт дегем дейт. Бул кайсы сорт дегем деш менен мынаны эктей албайбыз да. Себеби ал кайсыл жерден чыгып атат, канча жерге эгет, ал анын топурактын шарты кандай, балким ал жерге гиляс өспөйбү, же алма өспөйбү, же бадам өспөйбү. Айтор факторлор көп да. Ооба. Ошон үчүн жер бизден багбандар сурап атат. Ушул жерим бар деп биз локация жөнөтүңүз дейбиз. Ал ошол жердин локациясын бизге жөнөтөт. Биз карап, тактап, анан багбанга чалабыз. Жериңиз ушундай экен, деңиздегенде мынча бийикте турат. Тегерегинде мына тоо бар экен, мына сууту тосот, мына шамал бар, мына ылдыйда экен, дөгүндө экен сыяктуу айтып, андан кийин биринчи очередте багбандын өзүнөн сурап атабыз. Сиз өзү эмнеге кызыгып атасыз? Мен ушул гиляс эксем, өрүк эксем деп айтып калат. Ооба. Анан биз болсо сиз ушул жериңизге жакшысы бизден сунуш гарантиясы менен буюрса. Ушуну эгиңиз себеби сиздин да климатыңыз окшош жерде. Бул жерде мына ушул сорт бышып, жакшы сатып атат, өзүн көрсөтөт, же болбосо ар бир сорттун паспорту болот. Эрте гүлдөйт, кеч гүлдөйт, орто гүлдөйт. Өзүнө чаңдаштырат, же башка сорт чаңдаштырат. Калибр ушундай, дам ушундай, кызыл, же болбосо формасы ушундай сыяктуу сорттун паспорту болот. Ошол сортторго таянып, ушундай жерлерге эксе болот деген дагы сорттун өзүн түшүндүргөндөр бар. Ошого таянып биз ушундай чоң бак кылабы, кичине бак кылабы, бүткүл илимге жана тажрыйбага таянып, буюрса бак кылып келатабыз. Эми бул Баткенде деле 450 метрден 2000 метрге чейинки бир климат бар, багбанчылык кылса боло турган. Ооба. Ошонун баягы түрдүү топурак шарттарын карап, климатын карап, болушунча сунуштап кетип атабыз да. Эми баягы кирип кете берсек да болот. Мисалы, өрүккө кирип кетсек болот, бадамга кирсек болот. Же болбосо гиляска кирсек болот, алмага деле кирсек болот. Ооба. Руслан, менде суроо да, мен эми жаңы багбанмын дейли, же болбосо эми баштап аткан бак сүйүүчүлөргө эмнеден башташ керек? Биринчи Баткенде мисалы үчүн 1000 метр деп коелу. 1000 метр эми Мен эми гилас эгейин деп атам эми. Гиляс эгейин деп Ооба. Ошондой неден башташым керек? Эң биринчи деңизден эле 1000 метр. 1000 метр. 1000 метр жайгашып атасыз. Гиляс эгейин деп атасыз. Гилас эгейин деп атам. Ушул Баткендин, Карабак, ушул тегеректин зоналары бүт эле Айдаркенде деле бар, ага жетпеген окна эмелерде. Ушул климат Кадам жайда. 1000 метрдин тегерегинде гиляс эгейин деп атасыз. Биринчи очередте ошол калуу болуш керек, эгемдеген. Калуу болуш керек. Сөзсүз эми ал эгем деп атасыз да. Анан көпчүлүгү ошол багбанчылык кылып атканда
бул жөн эле эгип койсо боло берет деп туруп баштап атат да. Ооба. Анан эгип коет дагы бир айда бир барып туруп видеозвоноктон чалып алып, албасаң дагы жини келип чалып, эми ошондой эмелер болуп атат. Эми киргенден кийин бакт эккенден кийин бул кымбат, биздин көчөттөр кымбат. Эми кайсы көчөт болбосун кымбат. Ошончолук мээнет талап кылат. Биринчи баштар алдында суусун чечиш керек. Сөзсүз түрдө килерсек эмнесе. Сөзсүз түрдө тамчылатып сугаруу кылып койсо жакшы болот. Сөзсүз түрдө тамчылатып сугаруу кылыш керек. Эми баягы алгын суу болсо деле тамчылатып сугарып койгон болсо өзүнө жакшы болот. Анан сортко келсек, эми кайсы сортты тандайбыз? Эгер жери таштак болсо, же бир аз адыр жер болгон болсо, таштак жер болсо, бул аябай кунарсыз жер. Бул жерге Адара деген тамырды беребиз. Адара деген Испанияда жаңы чыккан, бүт Европа, Испания азыр Түркиянын почти 50% питомниктери ушул Адара тамырын өтүп атышат. Ооба. Мунун өзгөчөлүгү Максима УСЛдерден караганда күчтүү өсөт. Тез өсөт. Биздин баягы сары гиластын тамырлары же болбосо баягы магалепкалардан өтсө өтөт, кылбайт. Өтсө өтөт, ошондо өтсө өтөт, күчтүү өсөт. Күчтүү өсөт. Күчтүү өсөт. Бирок курап калбайт экен. Курап калбайт, Килерсиз курап калды деп туруп эме болуп атпайбы, курт жеп. Бул курап калбайт экен. Күчтүү өсөт экен. Эми алардын 80-90% чейин барат баягы уруктардынчы. Магалевка. Кунарсыз таштак жерлерге ушуну сунуштап атабыз. Бирок максимачалык баягы кайракка чыдамдуу эмес. Максима суусуздукка чыдамдуу болот да. Максима кайракка чыдамдуу болот, бирок бул кайракка чыдамдуу эмес. Анан кунарсыз топурактарда жакшы өсүп, рост бере алат да. Ошол таштак, эми Баткендин топурагы основной таштак болгон үчүн Адара же Максимада килерстарды сунуштап атабыз. Анан бир 20-30% топурактары баягындай жакшы топурак, кунардуу жерлер, кымдак, тегиз жерлер да. Ошол жерлерге Гизелла 5-6да же ВСЛ 2де кыйыштырылган сорттор эксе болот. Эми климат өзгөрүп атат. Ошого колдон келишинче кайсыл сорт экпесин 50% же болбосо 30%дан 3 сорт өзүн өзү чаңлаштырбаса ошолорду эгиш керек 1000 метргече. Эккенде дагы бир сорт ошо мисалы бир сорт Кармен дейли, бир сорт Кордия, дагы бир сорт Кармен, бир сорт Кордия же болбосо өзүн өзү чаңлаштырбаган Свит Валина, дагы башка ушул сыяктуу свит сортторун кээ бир чаңлаштырбайт дейли. Өзүн өзү чаңлаштырбаган сорттордун өзгөчөлүгү калибры чоң болот экен, каттык болот экен да. Өзүн өзү чаңлаштыргандар көп алгандыгы үчүн алар негизи чоң болгон эмеси бар. Конкуренция көп болгон үчүн бир аз майда болуп калыш ыктымалдуулугу бар экен. Өзүн өзү чаңлаштырбаган сорттор баары чаңлашпаган үчүн баары бир чоң болуп кете берет экен да, суйуткандык үчүнчү. Ошон үчүн 50%дан бир аны бир сорт кылып катарынан эгип туруп, анан гүлдөгөн учурда жөн эле суудан деле баягы жумшартып чачып кургатпай, же гибрилин чачып, же баягы арыны тезирээк чакырган жыттарды чачып туруп, килерсти чаңлаштырып алсак болот экен. Эми бул бир аз кымбатыраак варианты. Эң жакшысы өзүн өзү чаңлаштырган, каттык, калибри чоң, мисалы Свит Ариана, Роял Тега, дагы ушул сыяктуу өзүн өзү чаңлаштырган сортторго өтсөк жакшы болот да. Сөзсүз түрдө себеби климат өзгөрүп атат. Мисалы Royal Helen сорту бар. Бул сортко каттуулук боюнча дагы Royal Helenге, анан тыгыздык боюнча дагы, оорундук боюнча дагы эч бир килерс жетпейт экен да. Мисалы 32 калибрдагы любой бир килерсти алып келип койсоңуз, 30 калибрдагы Helenди таразага койгон болсоңуз, Helen оор болот экен да. Тыгыздыгы аябай жакшы экен. Бул спур сорт, өзүн өзү чаңлаштырат. Скинанын кийинки урпагы экен булчу. Скина кийинки урпагы. Скинаны жакшыртылган десек болот. Сабагы узун болот. Өзүн өзү чаңлаштырат. Келечекте ушул Royal Helen, негизи эле Royal үй бүлөсү аябай жакшы сорттор экен. Royal King бар.
Royal Helen, Royal Tiago, Royal Tiago'ны деле теплицада өзүнүн шартында 40-42ге чейин чыгарып жатат. Ооба. ChatGPT'ден сурасаңыздар деле Royal Tiago'ны биринчиге чыгарып атат. Ооба. Эң жакшы сорт депчи. Ооба. Royal Tiago'ны буюрса эми көрөбүз дагы быйыл жакшы элдерге көрсөтүп барабыз да. Буну бир эле ысык жактарга эмес, керек болсо 1000 метр деңизден келип өтө жакшы эле погода болот, эксе боло берет да. Ооба. Эксе болот. Каттык сорт, жакшы сорт дегендейчи. Эми гилярс боюнча сортторго ушундай чектөө киргизбесек деле болбой калды. Себеби көпчүлүгү жыйынтык көрө албай атат. Ооба. 10 жыл, 20 жылдан бери турат бак, түшүм бере элек да. Ооба. Түшүм бербей турат. Ооба. Ошого өзүн өзү чаңдаштырган, анан калибри чоң, каттык болгон ушул сыяктуу гилярстарга өтө берсек, гилярс качан болсо акча да. Ооба. Гилас бир 3 жылдан бери жакшы акча алып атат, ошондуктан көчөткө дагы талап суроо көп. Быйылкы жылдан эң кымбаты ошол гиластын көчөттөрү болуп атат. Дагы бир себептерин айтып кетсең, эмне үчүн кымбат алып келип атасыңар? Гилярс кымбат болуп атышыбы? Ооба. 700 сом, же болбосо 600 сом, же 500 сом, ошону элдин чөнтөгүнө ылайык бир 300 сом, 400 сом кылып койсо болбойбу? Эми кече бир 110 түп көчөт саттык. Ооба. 650ден саттык эле. 70 миңден өтүп кетти акчасы. Ошондой болду да. Ооба. Эми чындап көрсөк, мен өзүм кызалат болуп кеттим. Ошончо акча алып туруп, анан эми бизде көңүл бош, кайра 5000 сом бердик да. 5000 сом берип, кадеп эме кылдык да эми. Кайра 600ден эле берейли депчи. Ошондой кылдык. Негизи эле кымбат экен да, көчөтчү. Кымбат болушунун негизи себеби бул сырттан келгендиги үчүн. Сырттан биз дагы өзүбүздүн чөнтөккө өзүбүз ойлогон эле бааны кое албайбыз. Ооба. Ошойтип деле 2 эсе, 3 эсе тең коюп деле сатпайбыз аны биз. Койсок 10-20% чейин максимум коюп беребиз. Анда деле элдер карыз алып, башка алып же карызын бербей, элдер жүргөндөр деле бар азыр делечи. Ооба. Эми ал жакта кымбат болуп атат. Эми сыртка көз карандыбыз да биз. Көз каранды болгондугубуз үчүн көчөт кымбат болуп атат. Ошон үчүн анан быйыл кымбат болушунун негизи себеби Туркиянын өзүндө үшүк, биз Туркиядан келген көчөттөр, Туркиянын өзүндө үшүк чүрүп, өздөрү бак кылып атышат. Ошон үчүн сыртка сатпасак деле боло берет атат. Анан алсаңар мына $5 алгыла деп атат. Анан кой деп атып кичине түшүрүлмүш болуп алып келип туруп саткан баабыз ошол болуп атат да. Руслан, кийинки суроо эми ысык жер күчүнөн сурайлы. Бүргөн зонасына сурайлы. Бүргөн зонасы негизинен өрүккө талап күч болуп атат. Өрүк боюнча кайсыл сортторду тиксек болот, кандай карашыбыз керек? Эми бүргөн зонасы негизинде бул 4 жылдан бери, 5 жылдан бери Приция сорту эме болуп келатат, эгилип, түшүм берип, жеп, сатып, хит болуп келатат. Ооба. Эми Кыргызстанга бул сорт Приция деп кирип калды. Приция деп бардык эле турецкий өрүк Приция деп аташып атат. Ушул жактарга эрте бышар, азыр бул сорттор бири-бирине аябай жакын. Негизи 10дон ашык сорт бар бизде. 10дон ашык сорт бар. Алардын ичинен дагы бир 5-6 сортту биз чектеп киргизип койдук. Алардын бардыгы өзүн өзү чаңдаштырган, каттуу, бул деле калибри чоң болгон сортторду киргиздик. Биринчи Жебасрет, экинчи Микадо, үчүнчү Магадор, төртүнчү Приция, бешинчиси Флоприя, алтынчысы Рубиста, Вандеркот болуп 6-7 сорт менен гана чектелип, негизи ушул сортторду эккен болсок бизге жетет да. Көп сорттун деле анчалык зарылчылыгы жок. Эми бул сорттор патенти бар бардыгычы, авторский правосу бар. Эң жакшы деген дүйнө жүзү эгип аткан, керек болсо Испания, Франциялар эгип аткан, Турция эгип аткан, мына жаныбызда Өзбекстан гектарлар эгип аткан сорттор да бул сорттор. Бизге бир сыйлык болуп эле келип калган сорттор да. Бул сорттордун артында өтө чоң акчалар жатат. Ооба. Чоң плантация кылып туруп 100, 200, 300 гектар. Ооба. Чоң бактарды кылып
кирешеге кирсе болот, тез эле кайтарса болот эми киргизген акчанычы. Бул көчөттүн эле кымбат болушунун бирден бир себеби бул импорт болуп келатат көчөттөр. Импорттолуп. Өзүбүздөн чыгарбасак дагы эле импорт болуп кымбат боло берет көчөттөр. Ооба. Руслан, эң бир туура нерсе айттың. Азыр ушул эң бир жакшы акча боло турган проекттин үстүндө иштеп атабыз. Толубай ака алып баштаган топтор, багбандар жакшы иштей баштап атышат. Азыр бүгүн семинарда чогулушта 25 апрелге бышырабыз буюрса деген бир жакшы бир тилектер айтылды. Былтыр 5 майда бышкан болсо, быйыл буюрса 25 апрелде Кудайым берсе, ошол сортторду биринчи жолу эрте Кыргызстанга жетиштирип чыгабыз. Демек, былтыр 250 сомдон сатылган болсо, демек быйыл дагы ошол баа болушу мүмкүн. Мүмкүн болушунча биз ошол чет базарларды ээлеп алышка, ордубузду табышка, кыргыз брендин жаратышка сенин салымыңдар болуп келатат. Ошондо эрте бышырыш үчүн кандай шарт керек бизге? Шарттарын айтып кетсең, кандай кылсак биз андан дагы эрте жетиштире алабыз? Эгер ошол сенде секрет болбосо. Жок, эрте жетиштириш боюнча. Ооба. Эң эрте, мисалы үчүн 20 апрелде кантип жетиштирсек болот эле? Сенин жеке пикириң да? Мисалы, Кореяга барып иштегендер билсе керек, же болбосо Европада көргөндөр болсо керек. Эң биринчи эрте жетиштирүүсүнүн себеби парник системасы. Өрүктүн үстүн жаап, февралда эле гүлдөтүп атат, февралдын баштарында. Анан апрелдин башына, марттын аяктарына өрүктү чыгарып сатып атышат да. Жаңылык деп. Эң бул парник системасы баарына эле түшүнүктүү. Экинчиси бул климат. Климат ысык, таштак жерге кириш керек. Барып, нары Айдаркенин чокусуна, же Арсланбаптын чокусуна барып эге албаш керек. Ооба. Ал жактарда кеч болот. Же көлгө алып барып эге албаш керек бул сортторду. Ооба. Климат, бул климатты жакшы тандап, мисалы Ташкөмүрдө бир эле жерде, бир айылда, 1 километр аралыкта 10 күн айырма менен өрүк бышты да. Таштак жер, күнгөй бет. Майдын биринде эзилип бышып калды жачы. Эзилип бышып калды майдын биринде. Таштак чөп чыкпаган, эми чөбүн тазалаш керек ал жерде. Таштак болуш керек. Сууну тамчылатып сугаруу менен кылыш керек да. Ошол тамчылатып сугаруу, чөптү тазалоо, таштак жер болгон болсо, бул дагы ошол эле жерде таштак жер, бирок чөбү чыккан, арык менен суу ичкен бактан караганда 4-5 күн дагы эрте бышат. Ошол эле жерге дагы кара пленка жармаштырып, пат пленка кылып койгон болсо, дагы эртелейт да. Эми пат пленка системасын кылган болсо, дагы эртелейт. Анан ошонун эле ылдыйында таш эмес, жөнөкөй топурак жерде, көчтүү жер, мынча айткандачы. Ошол жерде 10 күн кеч бишип атат, ошол эле сорт. Айырмасы бар, э? Айырмасы. Ошону карап эгиш керек. Анан дагы бир, баягы Ташкентке барган экөөбүз барганда Кулпунайдын астына теплый пол кылып коюптур го, баягы жылытуу система суу мененчи. Бул система кылгандар пока жокпу? Жок, бул системаны пока бизде кылгандар жок, аны билбедик. Себеби акчасы кымбат чыгып атпайбы? Канчалык эрте чыкса, жаңылык катары жакшы кетип аткан не болуп атат да, товар болуп атат. Ошого демек бизде мүмкүн болушунча эртелетиштин дагы бир ушундай жолдордун изилдеп көрүшүбүз керек экен да. Буюрса эми кандай жолун болбосун эртелетип, эми суудан тартып коюш керек, башка кылыш керек. Эми дуа кылыш керек. Негизгиси. Сөз. Анан эми баягы плюсун сүйлөштүк да, минустары боюнча. Бул интенсив багбанчылыкта кандай минустары бар? Же болбосо биздин дыйкандар эмнеден кыйналып атышат? Минустары эң эле биринчи эме болот. Бул эми акчасы турган иш, кымбаты кымбат. Бул эми минусу бир эми. Акчасы элдер ала албашы минус. Анан экинчи жактан билбей калдык. Калганы кадим көзүбүздүкүнө эле карап. Эми бул баягы өрүктөр, бул баягы өзүңүз кантип элесиз? Өрүктөр баягыдай өтпөй калса же баасы түшүп кетип калса, кагып, жайып кургата албайсың. Эми мүмкүн болушунча базар жакшы тартыш керек. Базарга беришке өтүш керек да. Анан
Муну ушунча өрүктү компот кылып жаап ала албайсың ооба. бир чете. Анан кийин бирөө тоонун башына 10 түп тигип алган болсо, ага кардарып алышты деле кыйын, себеби алыска тигип алсачы. Бир жерде болсо, бир жерде фурага чыкса, анан дагы кандай? Эми ушундай минустарын эсептегенде бул нерсе бар нерсе. Анан ооруга туруктуулуктары кандай болуп атат? Эми ооруга туруктуулуктары негизи эле өрүк оорубайт экен. Шире түшүп атат. Парша котур түшүп атат. Эрте жазда эми парша болот. Парша менен шире. Ушул Жаралар жеңил экен да. анан калганы так эми мындай коркунучтуу бир рак же манилиоз же башка оору деп туруп бирөө көрсөтпөдү. Кудайга шүгүр. Өтө жакшы өсүп атат, толук өсүп атат. Минус жагы ошол элдерде ошол бак болбогон болуп атат да эми. Минус жери бул азыр пока бул рынок бош. Рынок бош. Себеби элде эми эле этиккен бышкан өрүк майда жок да. Жок, ошол да. Муну пилсте деп эсептесек деле болот. Анан эң эрте бышкан өрүк кайсыл өрүк болду былтыр? Эң эрте бышкан өрүк Микадо болду да. Микадо болду. Абдумовдун багында Микадо бир 10 түп бар экен эле. Ошол бышты эң эрте. Эң эрте бышты. Эң эрте бышкан ошол болду. Андан кийин Приция. Ооба. Кетти. Туугандар, бүгүн Руслан Бекназар бизде конокто, Баткенде. Баягы бул киши менен жазда сезон башталганда байланыш мага деле кыйын болуп калат. Менин телефондум деле алганга убактысы болбой калат. Чындыгында бул адамдык фактор. Азыр эми кичине бош убакыт. Каалаган суроолорубузду берсек болот, комментарийга жазсаңыздар болот. Сиздерди эмне түйшөлтөт? Бак башталгангач, азыр биз жолдо келатып Руслан менен сүйлөшүп келдик. Тегиз жаткан жерлердин бардыгын Руслан Кудай кааласа берге бак тигиш керек. Бу жерде бак кылыш керек. Бул жерде бош жатпастан элге пайдасын келтириш керек деген ойду айтып келдик. Идея бул жакшы нерсе, бак жакшы да. Мен айтайын дегеним, бул баягы багбанчылыкта негизги нерсе бул сорт аныктайт да. Бул Мичурун ушинтип айткан да. Сорт. Чындыгында сорт аныктайт экен. Бизде ушуга чейин баягы болбой келген, болбойт деген нерселер азыр болуп атат. Апрелде өрүк бышка турган болуп атат, 25-inde буйруса. Өрүк боюнча дагы. Өрүктүн баягы келечекте сен кантип ойлойсуң? Мына кургатылган өрүк, немиш көп да өрүктөрчү. Кургатуу боюнча баягы алып кир, кургат, упаковка кыл. Же ушул бойдон эле бышыртып эле сатып берген жакшыбы бизге? Жок. Мына эрте бышкан нерсе мен эс тарткандан бери билем. Эрте базарга чыккан нерсе акча болуп кымбат болуп турат да. Эрте кандай болбосун туш келген үй бүлө, мисалы, азыр деле кулпунай же болбосо өрүк майдын башына сатып алып жей бербейт да, жей албайт. Бышканда жейбиз дейт. Андан көрө бир кило көч алып келип куруп жеген жакшы деп эме кылат дейт, алып келип туруп. Ооба. Куруп жеген жакшы дейт. Ооба. Эми бунун келечеги дегенде бул Баткендин ысык жерлеринде климат, эрте бышар өрүктөргө айтылып атат. Саналуу гана жерлерде бар. Ооба. Кыргызстандын Лейлек биринчиси, арка жагы. Экинчиси ушул Баткендин Өзбекстанга чек аралаш жерлери, Кадамжай, Кыргызстак, дагы Бүргөн зонасы. Ооба. Үчүнчүсү Төмөйүн, Аравандын дагы ошол Өзбекстанга жакын жерлери, Коргон, Төмөйүн сыяктуу. Төртүнчүсү дагы эле ошол Өзбекстанга чек аралаш Шамал-Сай, дагы эле ошол Бүргөн ал жакта дагы, Кызылжар, Үч Коргон жактарда, ал жактагычы. Ошол жерлер эми ушул 4 жер биз эртебиз деп талашып атат. Эң эрте бизбиз деп. Быйыл буйруса бир жакшы приз коюшубуз керек. Ооба. Эми ошону ойлонуп аттым эле. Ким эрте бышырса, кысасы мынча өчөт приз же мындай эми колдон келген нерсеничи. Ооба. Эми ошол эле 4 жерде дагы, бирок ал жердин бардыгы бул өрүк эгип алган жери жок. Башка ыйганчылык кылат, биде эгет, тарбуз эгет дегендечи. Буну кылганда эле багбандар эсептелүү. Мисалы топтоп келсек 100 гектар өрүк жок азыр. Ошондой эгилген. Ошондой. Бир фура өрүк жок азыр. Ооба. Мисалы ошол
азыр апрелде же майдын башында 10 фура өрүк болсо деле биз алып барып жөн эле сатабыз дегендер болуп атат да. Фура толоо деп чыгып атат, бирок андан кийинирээк бир майдын 20-ларына чыгат экен фурач. Бирок ошол учурда спринтер деле толтурбай барып сатып атышат да эми. Ооба. Өзүнүн Бишкек эле жеп койду быйыл. Ооба. Көпчүлүгүнүкүнчү. Бишкек эле жеди, ооба. Бардыгы багбанчылык кылбай атат. Буну дагы бир 10 жыл эксе эми боло берет да. Ооба, 10 жыл, 20 жыл бар. Руслан, азыр мына элдин корккону эрте бышар майский өрүктөрдү эгип алсак дейт. Эртең баасы түшүп кетсе өткөрө албай калабыз деген коркунуч бардыгында бар да, мындай нерсе практикада болот. Анан жана коро боюнчачы. Бул прица көп болот экен. Ооба. Анан көп болсо өзүң билесиң майдалып калат. Себеби бул баягы суулукка карабайт экен, чыдамкай экен. Өзүн өзү чаңдаштырат экен, дагы көп алып болот экен. Ошону баягы апрелде эле коро болот бизде. Анан ошону экспортун уюштурса, же болбосо бир баягы туздаса, же болбосо бир баягындай кылып салаттарга иштетсе, же болбосо ушундай консервы бир завод кылып койсо көбөйтүп. Бул боюнча оюңду айтып кетсең. Бул боюнча консерва кылса, бул эрте бышар өрүктөргө болбой калат. Себеби кечки өрүктөрдүн эле консерва кылып жаап койсо, Коро боюнча. Коро боюнча жаап койсо, бул кечки өрүктүн коросунан эле кылса боло берет да. Консерванычы, менин оюм. Эрте бышар өрүктү эч жерде коро жок малда базарга алып барса, мисалы ал деле мисалы эле электриктер айтып атат, биз аркалыктарчы. Лейлек апарып сатып бердик деп атат корончу. Лейлектин базары жеп атат, эми Оштун, Бишкектин, Жалал Абадтын базарына алып барып туруп сатсам, мынча контейнерлерге ос тийген 50 сом, 100 сомдон өптүрүп, бир ичине 20-30 таны коюп туруп, кичине контейнерлерге койсоң, любой адам алат да. 100 сом, 50 сом алып кетет. 50 сом, 100 сом кылып. Былтыр 1000 сом, 1,5 болуп кетти килограммы. Ошондой болот. Ооба. Себеби муналар баягы сейреп кетпесең, майда болуп калып атпайбы? Ошон үчүн мында проблемасы жок экен да, көйгөй жок экен. Аны кора кылып деле сатып берсе болот экен. Сатасың, өрүгүн деле сатасың, эми өрүк баары жакшы нерсе экен. Ооба. Танагин деле сатасың. Ооба. Анан бакты эми келечекте суу неме болушу мүмкүн. Анан кайрак жерлерде дагы ушундай көйгөйлөрү бар. Сөзсүз тамчылатуу кылыш керекпи? Эми сөзсүз тамчылатуу кылыш керек деген деп айта албайбыз, андай нерсе жок. Бирок тамчылатуу сугарыш системасын кылып койгон болсо, дыйкандын өзүнө эле жакшы. Себеби же моторду сайып коет, мотор деле автоматын көтөрүп коет, суу иче берет бакчы. Же краникти ачып коет, бак суу иче берет да. Сен барып кетме менен тазалап, этегине чыктыбы, башына чыктыбы карабайсың. Бир жылда бир жолу обход кылып коесуң, ар бир көчөттүн түгүнө суу тамчылап атабы. Ошол болду, ошо менен иш бүтөт да. Тамчылатуу сугаруу өтө жеңил. Азгын кошо бересиз. Тамчылатуу сугаруу менен дагы башка тамырдан берген не болбосун бардыгын берсе болот да, капельный менчи. Урматтуу туугандар, мен жарым сааттан бери Русланда мендеги суроолорду берип атам. Сиздерде кандай суроо болсо комментарийга жазып коюңуздар. Комментарийди сөзсүз жөнөтөм, айтам, сурап берем жолбосун. Дагы бир күн отуруп, суроо жооп кылып. Кийинкири Кудай кааласа суроо жоопту кылып турабыз. Пока бизде мыйманда Руслан, эртең дагы буюрса Баткенде болобуз. Келип, жолугуп, сүйлөшүп, жериңиздерди көрсөтүп, же болбосо эмне кылсам болот деп консультация алып кетсеңиздер болот. Сиздер менен мен Бекболот Кыламов, Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар. Багыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Руслан, сага чоң рахмат. Дагы бир жолу кош келипсиң. Рахмат.